менен. Жер жарылып, чөп чыгып, желин жарылып, сүт чыгып деп. Бүгүн Гүлмирежен үйүндө аялдардын демилгели тобу тарабынан сүмөлөк бышырылат экен буюрса. Ошону тартып коелу, чагылдырып коелу деп келип калдык. Бакия жааматы мына бүгүн буйруса Кудай кааласа сүмөлөк кайнатайын деп атабыз. Ак элечек апалар менен, аялдардын демилгелүү тобу менен, мыкты лидер айымдар менен, демилгелүү топтун мүчөлөрү, лидер кыздарыбыз баардыгыбыз ошо тилек кылып, элдин тынчтыгы, аманчылыгы боюнча ошо сүмөлөктү ниет кылып кайнатайын деп атабыз. Майыны бышырган сүмөлөк илгери баягы жокчулук убагында балдарына ошо сүмөлөктү кайнатып берген экен. Анан сүмөлөктүн шарты боюнча айтсам, сүмөлөктү бир 10 күн мурун, калганда 13 күн мурун буудайды 3 күн демдеп коюп, анан кийин өстүрөт. Кайра 3-чү күнү жаятса, баягы өлүп чыгып калгандай болот. Азыркы бул сүмөлөк өтө өсүп кеткендиги негизи ак эле момундай болуш керек болчу, ошол убакта кайнатышыбыз керек да. Азыр мунун үстүн кыркып алабыз. Кыркып алып, анан мустап, Куран окуп, эмеге мустап кетет да. Муну азыр мен аксакалга карабай эметип атканымда, өндүргөн киши мустап анан кийин ишаратын жасайт экен да. А мен мурун эме кылчумун. Мындай кылып алабыз. Ак жери калыш керек экен, э? Ак жери эле Ошо болгондо калат экен. кайнатышыбыз керек да. Мону меңиздер келсиңиздер. Азыркы күндө Мясровка баягы баары техника жетишип, баары заманбап болуп калганбы. А мурун аябай эме болчу да, кыйын. Соккого жанчычык, бир соккого жанчуга 3-төн 4төн жолу жанчычык да, баягы убакытта кетчи. Эмгеги аябай күчтүү болчу да. Азыр эмне монтип Мясровкага тартабыз, азыр барып кайра жууп эле 2 жолу жуабыз, андан кийин казанга куябыз да. Анан илгери бул кырккан нерсени да апалар, кыздар барго, секелек кыздардын чачына өрүп койчу экен. Эмне себеп экенин, ошо бактылуу болсун, чачы өзүмдүү болсун, негизи илгери баардык сөздөр жакшы айтылыптыр да. Алтыным, кагылайын, эме акыл кара чач кызым деп, азыр эмне баардыгы башка темага кетип атпайбы? А биздин Кыргыздын эң баалуулугу, улуулугу, баягы улуу журт болгонун бирден бир себеби ушу баягы илгерки салт санабызды, када салтыбызды, баалуулугубузду бекем сактап келгендигибиз. Жаныбызда мектеп директору турат, демилгелүү топтун лидер айымдары. Булардын бирден бир салымы ошо баалуулуктарыбызды элге калтырып аткандыгыбыз. Бул жакта ак элечек кийген апаларыбыз дагы биз менен чогуу биргеликте баягы сүмөлөк кайнатуунун жүрүшүн көрсөтүш берип атат. Анан ошол эле учурда биз блог тартып атабыз. Бир жакшы кабыл тилектер болсун, ушул жерде айтылган жакшы кадрларды тартып коелу деп. Апабыздан бир жакшы кабыл тилек болду Нооруз карап. Биз кыргыз элим баарыңарды Нооруз майрамыңар менен куттуктайм. Элибизде тынччылык, токчулук, молчулук болсун. Жер жарылып, чөп чыксын, желин жарылып, сүт чыксын. Өкмөт элибизге тынччылык, бакубат жашоо, ден соолук каалайм. Дүйнөдө тынчтык болсун, мамлекетибиз алдыңкы мамлекеттерден болсун. Ошол баарыбыз жакшылыкта жүрөлү. Нооруз майрамыңар менен. Айтканыңыз келген чоң рахмат. Баардык кабыл тилектер кабыл болсун. Мына бул жерде атмосфера. Мынакей жакшы жышан Бакыян айыл өкмөтүнүн аймагында сүмөлөк кайнатуу азин болуп атат Нооруз майрамына карата. Ушул келген жаңырган жыл жакшылыктын жылы болсун. Кыргыздар айтат эмеспи? Ноорузда күн менен түн тең келет деп, жер жарылып, чөп чыгат, желин жарылып, сүт чыгат деп. Элибизде өнүгүп өсүш болсун, тынчтык болсун, балдарыбыз, кыздарыбыз ыймандуу болсун, келечекти баягы өндүрүп өстүрө турган мыкты уул кыздарды тарбиялай берелик. Мынакей бүгүн биз мугалимдер ошол айылдык демилгелүү топтун мүчөлөрүбүз. Биз дагы келип мына ушу Гүлмиреженин үйүндө өзүбүздүн колубузду тийгизип ушу сүмөлөктүн кайнашына, анан жалпы эле эли журтубузга тынччылык, ыйман, ысап, ден соолук, бакубат жашоо каалап атабыз. Ошону менен бирге жалпы дүйнө жүзүндө тынччылык болсун, эч ким оорубасын, энелердин көз жашы төгүлбөсүн,
ар бир төрөлгөн наристенин жүзүндө дайыма жылмайуу болсун. Эч качан эч наристе, эч бала муң канбасын, жадырап жайнап, жакшы толук кандуу балалыкта чоңоюшуп, Бөрүсак кыргызыбыздын желегин желбиреткен мыкты инсандарды тарбиялай берелик. Бул жерде ошол сүмөлөк кайнатууну бул жактан окуучулар дагы көрүп, үйрөнүп атат. Окуучулардын дагы буйругу алат. Ким эмнени үйрөнүп атат? Ким сүйлөп бере алат? Саламатсыздарбы? Биз бүгүн ушул жака биринчи жолу келдик. Мындай иш-чараларды уюштуруп берип жаткан эжекейлерге рахмат. Сиздерге ыраазыбыз. Сиздерден биз үлгү алып жүрө берели. Саламатсыздарбы? Бул Нооруз майрамына биз катышып атканыбыз биринчи жолу болуп жатат жана азыр биз кааларыбыз бул элибизге тынчтык алып келсин жана азыр үйрөтүп аткандардын баарына ыраазычылык билдиребиз. Элибизде тынччылык болсун, баарыңыздар күлүп жайнап, ар дайым жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпей, ийгиликтерди багындырып жүрө бериңиздер. Нооруз майрамы баарыңыздарга тынччылыкты, ден соолукту алып келген жылдардан болсун. Баарыңыздарды Нооруз майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Өмүрүңүздөр узун болсун. Ар дайым тынччылыкта жүрөлү. Жерибизде жамандык болбосун. Ар дайым бактылуу болуңуздар. Ошо дагы майрамыңыздар менен. Майрамыңыздар менен Нооруз элибизге тынчтык, ыйман, бакыт алып келсин. Биз мурун Нооруз сүмөлүктү кантип бышырчу көрбөчүк. Азыр бияка келип, кандай бышырат, кандай кыргыздын салттары бар, жана ошолорду билип жатабыз. Нооруз майрамыңыздар менен. Бул жерде мына көп көжө дагы бышырылып атат, сүмөлөктөн тышкары. Ушул көп көжөгө дагы аябай маани беришкен да. Биздин мурдагы чоң эне, тай энелерибиз дайыма жылды ажыратыш экен. Эски жыл менен жаңы жылды ажыратыш үчүн ушундай көп көжө же болбосо чоң көжө деп аташып коюшчу. Ушинтип кайнатып, жалпы өздөрүнүн жамаатына көп элди чакырып беришкен да. Анан бул көп көжөдө 7 азыктын түрү кошулат. Анан кийин негизги азык буудай, ашталган буудай болуп эсептелинген да. Бирок эми азыр баягы заманга ылайыктуу биз жанагы орустардын перловка деп коет го. Ошонусун кошуп жасап атабыз да. Бирок өзү көп көжөнүн эң негизги ошол эмеси азыгы ошол буудай, ашталган буудай болуп эсептелинет да. Мына могу таштар дагы кошо аралаштырылат экен. 41 таш бар экен могу жерде. Нооруз майрамы